2024-жылга карата бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу өнөктүгү башталды. 1-апрелге чейин жергиликтүү уюмдар, Кыргызстанда туруктуу мекеме түзүп иш алып барган чет өлкөлүк уюмдар, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер декларация тапшырууга милдеттүү. 1-майга чейин жеке ишкерлер, патенттин негизинде же өзгөчө режимдеги соода аймагында иштеген жеке жактар, чет өлкөдө эл аралык уюмдарда, дипломатиялык жана консулдук мекемеде иштеген Кыргыз Республикасынын жарандары, салык салынуучу, киреше алган жана киреше салыгы боюнча милдеттенмеси бар жеке жактар тапшырууга милдеттүү. Ал эми мугалимдер, дарыгерлер, окумуштуулар, чыгармачыл инсандар, жеке жана мамлекеттик үлүшү бар ишканалардын кызматкерлери, пенсионерлер, студенттер жана башка категориядагы жарандар декларация тапшыруудан бошотулду. Бирок алардын арасынан кайсы бир учурда өзүнө кереги тиет деп кандайдыр бир зарылчылыктан улам ыктыярдуу негизде декларация тапшырам деген жарандар чыкса, аларга эч кандай каршылык жок.